Буга чейин бириккен 4 саясатчы Бакыт Төрөбаев, Адахан Мадумаров, Камчыбек Ташиев жана Ахматбек Гелдибеков төртөөнүн ичинен бир гана талапкер чыгарын жарыялашкан эле. Азырынча кимисин чыгарышат белгисиз. Саясий талдоочулар биригүү менен гана административдик ресурска каршы турууга мүмкүн болорун айтышат. Бирок бир талапкерди тандоо аларга кыйын болот деген пикирлерин жашырышкан жок. Бул туурасында кабарчыбыздын материалы. 4 саясатчы жаңы партияга биригип бир талапкерди сүрөй тургандыгын айтып чыгышкан эле. Бизди идеялар бириктирди деген төртүлүк кандай аталыштагы партия менен чыгары азырынча белгисиз. Бирок 4 саясатчы биригүү ушуну менен токтоп калбастыгын айтып, башкалар менен дагы сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандыгын билдиришкен. Саясий талдоочулар болсо муну улуу биригүүнүн башаты катары сыпатташып, башка партиялар дагы кошулушу керек деген пикирде. Демократиялык мамлекетибизде мына бүгүнкү күндө 200дөн ашык саясий партия катталган. Келечекте бул партиялар баары бир биригиш керек да. Бул мен айтар элем улуу биригүүнүн башаты деп. Эми сөзсүз бул башталгандан кийин сөзсүз бир топ партиялар биригет болуш керек менин оюмча. Себеби бир топ партия бириксе, ошол бир өзүнчө бир чоң күч болуп алдыдагы шайлоого барса, баягы жеңишке жетишүүсү мүмкүн да. Серепчилердин баамында партиялар биригип чоң күч болгондо гана жеңишке жетүүгө мүмкүнчүлүк болот. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров кимди талапкер катары чыгара тургандыктарын жакын арада жарыялайбыз, күтө тургула деп билдирди. Бирок саясаттануучу Бакыт Бакитаев төртүлүк башкалар менен бирикпесе, анда алардын ичинен Бакыт Төрөбаевдин мүмкүнчүлүгү көбүрөөк деген пикирде. Эгер 4 лидер башкалар менен бирикпесе, булардын ичинен Бакыт Төрөбаевдин мүмкүнчүлүгү көбүрөөк. Себеби ал жаңы жүздөрдөн жана парламентте фракциясы бар. Ал эми Турсунбек Акун 4 саясатчынын ичинен Адахан Мадумаров татыктуу деген пикирин билдирди. Сапаты жагынан да, тазалыгы жагынан да Адахан Мадумаров бардык жагынан даяр да. Белли болгондой, төртүлтүк бириккенден кийин эле президентке расмий талапкер Темир Сариев алар менен сүйлөшүү башталгандыгын белгилеп, негизги багыттар боюнча пикирлерибиз дал келди. Азырынча биригүү тууралуу айтуу эрте, бирок алдыда бир топко биригүү маселеси көтөрүлүп жатат деген пикирин айткан. Серепчилер болсо саясатта тажрыйбасы бар төртүлтүк стратегиялык туура кадам жасап, башкалар менен кызматташууга эшикти ачык койду дешет. Эми бул партияга дагы кимдер кошулат, аны убакыт көрсөтөт. Ал эми жаңы түзүлө турган партия кимди талапкер кылып чыгара тургандыгы ушул айдын соңунда жарыялана тургандыгы маалым болду. Иззат Шугуралиева, Талгат Алтынбаев, Сентябрь.